Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, биз сиздер менен бүгүнкү күндөгү жер трансформациясы, жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча сөз кылмакчыбыз. Өткөндө биз сиздерге Ак Ордо 2 конушундагы жарандардын көйгөйү тууралуу алып чыкканбыз. Анда жарандар бир катар өздөрүнүн кайрылууларын жана дагы көйгөйлөрүн айткан болчу. Бирок албетте экинчи тараптын дагы пикирин алып берүүнү биз сиздерге убада кылганбыз. Бүгүн сиздерге экинчи тарап, тагыраагы ошол жерлердин ээси делген адам менен маек курмакчыбыз. Сапар мырза, саламатсызбы? Студиябызга келип, ачык маек бергенге макул болгоnuңузга чоң рахмат. Эң эле алгачкы суроо ушул өткөн берүүдөгү сиз толук көрүп чыктыңыз да өзүңүзчү. Мисалы, анан дагы ошол жарандардын айтымында сиз өзү атбаштан келди эле, анан бул чүйөрөндө кандайча эмне болуп жерге ээ болуп калды? Түшүнбөйбүз. Жердин тармалуу тууралуу айтып берсиңиз. Биринчиден, мен Атбашыдан келгениме 40 жыл болду. Быйыл 40 жыл болот да. Азыркы мен Атбашыдан кеткендеги балдар 40 жашта да. Ошон үчүн мени антип Атбашыдан келди эле, анан кайдан келди? Менин конституциялык укугум бар, каяка барсам дагы эмне кылам, кандай кылам, бирок бирөөнүкүн тартып алган жок. Мен сатып алдым акчама. Ага эч кимдин укугу жок. Мага Атбашыдан көтөрө кел, анан же болбосо чүйдөн жер алба деген эч кимдин эмес жок. Сиз деле ушул студияда отурасыз, сиз деле тиги өзүңүздүн туулуп өскөн жериңизден көтөрө келген жоксуздар. Туурабы? Ошон үчүн бул жашоодо, адам баласынын жашоосунда адам баласы ар качага көчүп жүрөт. Көчүп барган жеринен үйлүү болот, жерлүү болот. Өзүнүн жашоо шартына ыңгайына жараша, өзүнүн окатын тиричилигин жүргүзөт. Ушу бүгүнкү күндө сиздин жериңиз кайсы жылы өзүңүзгө катталды эле да, жанагы толук аянты канча? Жана дагы бүгүнкү күндө ал жерде канча үй бүлө жайгашкан? Негизи бул 2007 жылы мен картошка айдайын деп сатып алган жер. Негизи 2007. 2007 жылы картошка айдайын деп сатып алган жер. Анан кийин захват болушту. 2010-до мен жеримди басып алышты. Бул эми бийлик, ошол кезде бийликтин алсыздыгынан, ар тараптуу баягы бийликтин жоктугунан, элдердин немеси жоктугунан мындай айтканда алсыз болду. Ошондо кадимкидей эле келип сиздин суроо сопкуңуз жок эле, үйлөрдү салып, фундаменттерди куюп. Ооба, кадимкидей эле биринчи захват болду. Кадимкидей эле баскынчылык башталды. 2010-7 апрелден билесиз да. Башаламандык болгон. Бул Максимдин жери болчу деп келгенде дагы. Ошентип Тагыраагыз Максим менен бир алакаңыз бардай. Жок, негизи дейм да, мындай. Көрүңүз, тескерисинче 2010 жылы ошо Максимдерди, Бакиевтердин бийлигине каршы туруп, 2009 жылдан бери, 2007 жылдан бери күрөшүп, өзүм гезитим бар эле, гезитимди да камашып, ар кандай саясий куугунтуктарда жүргөн кишимин мен. Бирок ал жерде жерим бош турган, эч ким неме болгон жок. Анан эми ал экинчи маселеге кетет да, анын баарын айтып отурган бүгүн ал арман же бир неме болуп калат да. Ал башка маселе. Анан Канча жер 2007 жыл канча жер? 426 жер менен катталуу болчу. Себеби эми муну Орус улутундагы адам кетип аткан адамдар да сатып алган. Андан тышкары бул жерде ар кандай жомокторду токуп сүйлөй берсе бүгүн жараша берет. Ар нерсенин өзүнүн мыйзамы. Ошол 426-да бүгүнкү күндө канча үй бүлө? 72 үй бүлө бар. 72. Канчасы чыр болот? 72-нин негизи 28-ин башка бирөө сатып ийген. Сиздин жериңиз? Менин жерим. Башка бирөө? Башка бирөө сатып ийген. Ошол жөнү ошого токтолуп. Анан мынакей мен балама апарым дедип, мунун баарын менден документтерди алып алып коркутушуп качып кеткен кишилер болгон. Анын баарын бүгүн тарых. Бүгүн ошондон кийин мына мен балама каттатып, мындай баламдан ишеним кат бар, генералдык. Андан сырткары мен ошол жерде отурган, ошол 70 түтүнгө мен свет коюп бергем 2017 жылы. Свет коюп, ал светтин документтери бүт атайын бир фирманы жалдап, подрядчик кылып, аны менен келишим түзүп, кадимкидей неме кылып. Өткөндө кайрылуусун өзүңүз да көрдүңүз, айтып атпайбы? Светти да коюп берген жок, сууну да тарткан жок, жолду өзүбүз салдык деп атпайбы? Бийлин колунан жетелеп келген жокмун. Келе кой менден жер ал деп. Алар бири-бирин жетелеп, ар кимге акчасын жедирбейип, ар кимди коркутуп, үркүтүп, каматам, жоготом деп атып, алар жалтырап. Жомо, свет боюнча айткандары ошондо жалганбы алардын? Сиз койгонсуз. Менде бүт документ бар. Себеби мен бардык нерсени юридикалык иш кылам. Юридикалык себеби жанагы жерде бир гана жаман нерсеси жана захват болгондон ал жерлер менин биягымда бүт захватка кетти. Жер ээлери эптеп биригип сактап калдык дагы. Ошондо ортодон сиздин жериңиздичи 28 үй дедиңиз, жаңылбасам. 28 үйдү
үйдүн ордун башка бирөө сатып ийгенди атпайсызбы? Ошого токтолуп коюңуз. Ийгенде ал мындай болгон. Кандай болду? Анан ал сатып ийген киши менен азыр соттук териштирүү жүрүп атат. Соттук териштирүүнүн жыйынтыгы чыкканга чейин мен ал жеринде эчтеке айтпай эле коеюн. Бирок Сокулук районунда соттук териштирүү жүрүп атат. Өткөндө дагы жарандардын арасынан бирөө айтты да, бир улгайып калган апа, менин күйөө балам дагы ушул ишке аралашып калып, мисалы Сапар мырза менен жакшы мамиледе болуп жүрүп, анын жерлерин сатып берип атып, бирок кайра өзү камалып кетти. Алган акчамды алган жокмун деп танып койду деп атпайбы? Ал баланын үстүнө мен арыз жазгам эмесмин. Эч жерде мен арыз менен кайрылган эмес. Биринчиден, экинчиден ал бала 2005-жылы Тынчтык деген конуш бар. Ошол жактан жер сатып жүрүп, поддельный кызыл китеп жасап, госакты жасап, ошол жактан 3 жолу соттолгон. Тагыраагы сиздин тиешеңиз жок бул ишке. Анын камалып чыкканына башкасына. Ал 3 жолу соттолгондо менин тиешем жок. Сиздин жер менен маселе болгонбуз. Менин жери менен акыркы жолку 5 жылга соттолгонунда барып эле мен 2011-жылы токтотком жолобо бияка депчи. 2014-жылы алып келип тил кат жаздырып, вообще бияка жолобо деп бардык немени менен токтотком. Токтоткондон кийин 2015-жылы барып дагы ошол жерден бирөөнүн фундаментин сатып ийип, анан ошол жерден соттолду. Бирок ал жерге мен көргөн эмесмин, уккан эмесмин, соттон гана бир чакырганда бардым. Барсам, ал киши мен айтып атпайм, ага арыз жазбасам, неме эчтеке кылбасам, кантип мен соттоткон болом? Мен соттотуш үчүн бирөөгө арыз жазышым керек. Тагыраагы жалган жала. Мен ага тиешем жок, эч кандай тиешем жок. Ал эми сиз азыр бүгүнкү күндө дагы менин жерим башка бирөө сатып ийди, соттуу иштер териштирүү болуп айта албайм деп атпайсызбы? Ал эми өткөндөгү кайрылган жарандардын арасында сиздин дарегиңизге айткандардан 3 болду. Бир айым жана 2 мырза болду. Ошол бир айым жана 2 мырзанын жери боюнча сиз айтып жатасыз. Менде бардык тийиштүү кагаздар, өздөрүнүн жазып берген тил каттары, ал тургай алар мага карыз. Бүгүнкү күнгө чейин акчамды бере элек деп атасыз, чынбы? Ошону кандай эмне жол менен далилдей аласыз? Мынакей, биринчи жанагы Төрөбек деген, Сокеев Төрөбек деген адам сүйлөп атат. Сокеев Төрөбектин мен таптакыр бир тиын алган эмесмин. Андан. Өзү да кайталат. Ал Сокеев Төрөбек деген, мынакей Жумаев Токтобек. Ал эми өзү айталып атпайсызбы? Өзү айтканын укпадыңыз. Эми бул тил катты мен жазган жокмун да, Төрөбекке. Өзү алып келип берген кагаздарды. Өзү жазып. Өзү тил катты алып келип берген кагаздарды. Мен мынакей 2006-жылы 30 000 сом участок алып берем деп алгамын. 1-ноябрга чейин участоктун берем, болбосо квартирасынын акчасын төлөп берем деп Жумаев Токтобек жазып атат. 13-11-2009-жылы. 2006-жылы алгам деп атат. 2006-жылы бул жердин караны да жок болчу. Сиз эми 2007-жылы алып атсаңыз, бул 2006-жылы кандай дал келбестик? Мына эми мен жазган жокмун. Тетек башка жактан алып берем деп алып атат мындан. Эми андан кийин беребин ушулашкан Сокеев Төрөбекке 2013-28-июнь айында Ак Ордодон 4 соток участок эгер алып берем, жер алып берем. 2005-жылдын декабрь айында 2006-жылдын январь, февраль айларында участок алып берем деп 30 000 сом алгандыгым чындык деп дагы жазып атат. Расписка Жумаев Токтобек деген жазып атат. Нурдин Пейшинал күбө деп. Менекей. Бул жерде дагы 2013-жылы жазып. Тагыраагы бул киши сизге карыз. Акчасын бере элек. Мен бир тыйын алган эмес. Азыркыга чейин. Иши сотто? Жок, бугун сотко берген да эмесмин да, бул Төрөбектичи. Себеби Жумаев Токтобек деген менин айылдаш байкем болот. Ал кишини өлтүрөм деп жолдон кармап алганда, ал киши келип менден алып берип атат буга. Буга. А мен Жумаев Токтобектин өтүнүчү менен мен муну сотко да кайрылган жокмун, эчтеке кылган жокмун, мейличи дедим да. Төрөбекке унчуккан жоксуз. Таптакыр унчуккан жок. Эми өзү тийишип. Токтobектин өтүнүчү менен, Жумаев Токтobектин өтүнүчү менен Төрөбекке унчуккан жоксуз. Унчуккан жокмун. Мынакей. Бүгүнкү Бүгүнкү күнгө чейин унчуккан. Анан эмнеге ал жакты Эми мен кайдан билем мынакей. Эмне Үйүмдүн жерим арестте болуп калыптыр, арестке коюп койду. арестке койгон жокмун да, мен аны сотко берген жокмун да. Мынакей. Мен баягы күнү силердин немеден келип таң калып атпаймынбы сизге көрүп алыпчы. Мен деле таң калып атам азыр. Мынакей. Жазылган кагаздар турат. Мен дагы ошол Токтобек, Жумаев Токтобектин өтүнүчү менен тагыраак ий десеңиз. Мынакей, могу Сокеев Төрөбек мырза өткөндө бизге сүйлөп берип аткан мырза менен сиздин бүгүнкү күндө соттук иштериңиз, анын жашап аткан үйүнүн арестке коюп салган жагдай жок. Таптаза. Анан доосу эмне? билбейм да мен. Мынакей. Мен өзүм түшүнбөй турам. Мен Сокеев Төрөбекке эч кандай доомат кое элекмин. Эми коюшум мүмкүн. Андан кийин мына быйыл жазында жазып атат. Дагычы. Токтобек. Жумаев Токтобек жазып берип атат. Жазында дагы мынакей.
02 февралда 22-жылы мынакей дагы расписка жазып берет Төрөбекке алып бердим деп. Сизге. Менден алып бердим деп. Сизден алып бердим деп. Болду. Мен ошо менен ушул тилгаттын негизинде мен Төрөбекке унчуккан жокмун, сүйлөгөн да жокмун. Бирок Токтоо экөөөр чечип алдыңыздар. Токтоо экөөбүз чечишкен жокпуз, просто баягы айылдаш байкем болгончу. Мен эчтеке деген жок. Баягы тууганчылык, мамиле, адамдык. Адамдык мамиле болгончу эле болду. Байке мен деген айттым, болду, бүттү деп койгом да. Төрөбекке эч кандай менде эч кандай дооматым болгон эмес, сотко да берген эмесмин. Ак көк деген эмес. Жерине арестке койгон эмес. Арестке да койгон эмес. Мынакей. Эми ошондон кийин анан Айбек мырза өткөнбүз. андан кийин Төрөбектин өзүнө кыргыз ушинтип элдерди уюштуруп, квартальный бишке жерди бекер берет, тигүү деп тынчыбай койгондон мен атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын келтирип, мынакей Кыргыз Конституциясынын 15 беренесин жана башка жер кодексинин немеси 222-233 беренелерин негизге келтирип, эч кандай тынч отур, менин менчигиме кийлигишпе, мен кимди сотко берем өзүм билем деп туруп, момундай кааласаңар окуп эскертүү кат жөнөтүп атам. Мынакей, эгерде бу мени менен тынчыбай дагы эле элди чогултуп көрүнгөн жасай берсең, бул жерде айтып атам. Сиз менен 2022-жылдын 4-февралында түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузууга аргасыз болом. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 192-90 беренесинин жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу жөнүндө мыйзамына таянып туруп, мен сизге сотко берем деп берем. Эскертип, колуна берип, кол койдуруп алып атам. Өзүнүн аялына. Сотко берем деп туруп, дагы мына аялына кол койдуруп атам. Тынч отур, үйүңдө жашай бер деп. Доом жок болгондон кийин, экөөбүз урушпагандан кийин. Жок болгондон кийин деп эскертип берип атам да. Кийинки Кийин Айбек деген мынакей. Айбек деген өткөн сизди ат баштан ат баштан көтөрүп келди деген мынакей. Бул 08-10-2019-жылы расписка жазып атат. Айжан. Камера карап турбайсың? Тилгат жазып атат. Мырзакул Сапар Сыдыковичтен алгам ошол участоктун 08-19-жылы Эсеналиева Дамира Токтобаеванын аялыма, экинчи аялыма которуп бериңиз деп атат. Экинчи аялыма которуп бериңиз. Себеби биринчи аялым талашып атат жерди. Жерди биринчи аял талашып атат. Ошон үчүн экинчи аялга которуп бериңиз деп сизден суранып атабы? Мынакей. Мен Мырзакул Сапар Сыдыковичке эч кандай доом жок деп атат. Мынакей. Эми бул адам мага $3000 карыз. Азыр. Бүгүнкү күндө. Мынакей, бул жерде 2015-жылы май айына чейин төлөп бүтө албасам, базар наркында төлөп берем деген. Мен базар наркын бүгүн айткан жокмун. Базар наркы бүгүн $15,000 ажырчы. 2015-жылы май айына чейин төлөп бүтө албасам, базар наркында төлөп берем. 2014-13-12 дейт. Мынакей. Мен ушул базар наркы бүгүн $15,000. Бүгүн $15,000. Атайын сотко кайрылып атканда көз карандысыз эксперттер менен баалатып койгонмун. Алардын баасы менен бүгүн 15. Сиз бирок азыр 3 эле сурап атасыз. Мурунку эле баада. Вообще, бул деген минткен да. Мен айына $100 төлөп турайын дедим. Макул дедим. Айына $100 төлөп аткан. Ал дагы жок. Минтип айтып атпайбы? Барган кишиге минтип айтат. Мен ал айтып атпайбы? Мындай бир карыш болгон чекти көрсөтүп, төлөп аттым эле деп. $5,000 сом ана мына кылып төлөп аттым эле, мындан кутулгам, мен анан болбой эле акча сурап атат менден деп атпайбы? Ошо чекти эсептесең чыгат да. Туурабы? Колундагы алып төлөгөн кагаздарын берип атам да, кагаз. Анан эсептесең чыгат да, баа чыгат да. Бул канча мага бериш керек экен? Эми астатагында айтып атам, $5,000 калды, төлөп кой десем, сен Акыркы жолу айткан эмне? Акыркы жолу мындай кат берип атам аялына. Сотко берем десем, салпылдап эле көрүнгөн кагазды көтөрүп келе бересиңби? Мага деген Садыр Жапар бекер берип. Сен жериң эмес бул. Ат баштан көтөрө келген жериң эмес деп ошону айтып атпайбы? Акыркы жолу. Акыркы. Ошондой басып да барган жокмун. Бирок муну мыйзам чегинде баягы айтып атпайбы, атайын өрттөдү кагаздарды депчи. Ооба, 15-жылы. Ошол сиздин өзүңүздүн офисиңиз барбы? Ооба. Мен ар дайым ошол адамдар менен баягы иш жүргүзгөндөн кийин мен өзүмдүн офисим бар. Отурган жерим бар. Кадимкидей электронный дарегим бар. Телефондорум күн-түн ачык.
Мен өчүрбөйм телефондан. Алар келип ошол жерде менен келишим жүрөм. Маселелери болсо Сизди табыш кыйын деп айтмакчы болом. Көрүүчүлөр деле көрдү. Сизди табыш кыйын дейт. Эми мен деле Офисин өрттө берген деди. эми укпайсызбы? Анан 15 ноябрда менин офисим Мен телефонсуз сурадым элдин баарынан ошондон арай көз чарай көз баары карап турат. Бирөө деп билбейбиз деди. Аны табыш кыйын, сен соттон эле барып тапсаң болот деди. А мен ошо сот процессине барганда жолугармын деп эфирдин аягында эми сиздердин пикириңиздер болсо да экинчи тарапка микрофонубуз дайыма ачык деп баягы айтканыбыз ошол да биз. тура. Эми мындай да. Мен таптакыр табылгыс киши болсом, менин үйүмө ушул Айбек жанагы Жумалиев Төрөбек экөө уюштуруп 2016-жылы менин үйүмө 4 жолу митинг кылышты. Свет коюп бербейсиң депчи. Чын күнү ушундайчы. Менин эчкимдин алдына. Элдер анан мен тамашалап айттым ба, светти койдук деп эткендейчи. Светти коюп бердиңиз. 16-жылдын аягында, 17-жылдын башында койдум да. Анан ошондо баарына чогултуп тамашалап айттым. Элдер деген мен кандай бактылуу кишимин, элдер деген ак үйгө барат митинг кылып. А силер менин үйүмө келбедиңерби? Көрдүңөр мен кандай бактылуу кишимин деп тамашалап кайра свет коюлуп, светтин ачылышы болгондочу. 17-жылы. Мына аны эч ким калтырбайт. А жерде 70% менин өзүмдүн туугандарым жашайт. Мени а жерден таппай калыш мүмкүн эмес. Менин отурган жеримди бүт билет. Менин телефонум круглосутка иштейт. Эң айласы кетсе Facebook'та мен жаркырап турам, аты жөнүм жап-ачык турат. Эми офисиңиз өрттөндү. Анан 15 ноябрда үйдө жасам, бухгалтер келип, офис өрттөнүп кетти депчи. Анан бардык, эми баягы мындай да, мен ар дайым документтерди 3 экземпляр кылам дагы. Оригиналдарды башка жака коем. Дайыма. Себеби менин бул акыркы трансформация амнистия башталганда ушул жерде бир нерсе айта кетейин. Амнистия мыйзамын 2013-2014-жылы Текебаевдин комиссиясында отуруп, Текебаевдин жогорку кеңешинде атайын биз менен комиссия түзүп, ошолдо амнистия мыйзамды жазышкан кишилердин бири менмин. Булар айтып атпайбы, жерди берди анан кетип калды деп. Жок, андай эмес. Анткени 2009-жылы мораторий киргенден баштап ошол жерлерди мораторийди алдыруу үчүн күрөшүп келип, акыры ошол Өмүрбек Чиркешевич менен сүйлөшүп, давай жер амнистиясын кылалы деп. Ошо менен жер амнистиясы бул Атамбаев менен Текебаев тиреше кетпегенде 2015-жылы бүтпөк жер амнистиясы. 2015-тен баштап таптакыр жер берүү деген токтотулсун деп мыйзам жазганбыз биз. Шаар биндайынан бийигинен өссүн депчи. Капталынан эмес. Капталынан эмес. Деп ушул демилгени көтөрүп, ошол мыйзамдарды жазып, ошол группада иштеген кишилердин бири менмин. Жөн эле отуруп алган киши эмесмин. Мынакей Өмүрбек Чиркешев деле. Дале бир меморандумга кол коюшканбыз. Түшүнүктүү. Анан ошону менен 2015-жылы эметиги 15-ноябрда офис өрттөндү да. Азыр мен шек санап баштадым. Мына булар атайын өрттөгөн да. Ошол жакта документ бар болуш керек депчи. Мен эч качан соттошуп аткан киши болсом, момча кишинин жоопкерчилиги менин мойнумда турса, анан ошол жерге мен апарып оригинал документти коюп коембу? Мен ар дайым 3 экземпляр кылам кагазды. Бирөөнү ошол жака коем, экөө башка жакта турат. Бирөөнү нотариально доверить этип коем. Ар кандай окуя болуп кетет да. Өрттөндү. Могу кагаздын баары өрттөбүйдү деп атпайбы. Мен жиндимин, өзүмдүн кагазымды өзүм өрттөгөн. Өзүңүз көзүңүз баргансызбы? Мен андай эмес. Мен ар бир кагазымды мына акимиятка жазган, мынакей дагы башка кагаздарды көргөздүм мынакей. Дагы көргөзсөң көргөзөм. Мындай томдо болуп турат. Анан бүгүнкү күндө жана соттошуп атам. Анан жанагы деп тигини каматып ийген, анан муну мен дегеле арыз жазган эмесмин. Эч кимсиз. Ошол камалганга. Сиз бүгүнкү күндө канча ошол жарандын жерин арестке койдурдуңуз? Так. Бүгүнкү күндө 12 жарандыкын койдурдум. Себеп? Себеби алар акча берген эмес. Карыз. Карыз. Бул жалпы сумма канча? Жалпы сумма азыр эсептейин 48 000 болчу, андан 3 так где-то 30 000 тегерген. 30 000 доллар тегерген. Ошол кездеги баа менен. Ошол кездеги. Бүгүнкү күндө болсо бир 90 жагы 100гө бармак экен. Мынакей. Ошол жерде мен сотко берип баштаганда да бир нерсе айтып коем. Жайды апрелде баштадым сотко берип. Анткени мен жергиликтүү бийликтерге кат жаздым. Мен ушундай аласам бар эле,
могу амнистия башталганда, комиссия башталгандачы. Айыл өкмөткө тиги демеге мынакей каттар турбайбы? Жазганда алар сотко кайрылыңыз, бир ушул маселеңизди чечип бере албайбыз, сот аркылуу чечип алыңыз деп мага жооп беришти. Ошол жооптун негизинде мен сотко кайрылдым. Жыйынтыктоочу суроолордун бири тетиги 2007-жылдан баштап эле жерди басып алгандан бери, мисалы элдер басып алды деп айтып атпайсызбы? Басып алгандан бери 2010, 2015, жогору дегенде 2020 чейин эмне себептен арестке койдурган жоксуз? Ал жерде мындай Андан ага чейин деле бир доолашып такташып алыш керек эле да. Анан так эле ушул жердин амбициясын келген учурга такып. айтып атпайбы, биз 2013-жылы, 2014-жылы амнистия мыйзамын жаздык. Ага чейин булар мени ишендирип көрүштү. Сен качан документти баштайсың, төлөп берем деген распискалар бар. Тилгат. Ошондо документ кызыл китеп колубузга тийсе эле төлөп бере коебуз. Кызыл китепти мен бербейм. Жок, ошо башталса, ошол процесс башталса. Башталса эле. Төлөп берем. Түшүнүп. Тилгаттар бар. Ар бир чогулуш кылып, протокол кылып, протоколдун дагы кол коюп берген немелери бар. 2014-жылы мен инвентаризация кылып туруп, баарынан тең ошондой убада алганмын. 2014. 2014-жылы. Ошол убадаларга кол коюп берген убадалар турат. Ошондон кийин мен унчукпай отурдум, анан жазында баштадым да. Эми бергиле десем, сен кимсиң? Бизге деген Садыр Жапар бекер берем дебедиби? Ошондо сиз 15 жыл бою аласа доолашып келатыпсыз да, чынбы? Мен доолаган жокмун, 14-жылга чейин доолаган жокмун. 14-кө чейин доолор. 14-төн баштап дооладым. 14-кө чейин унчуккан жок. 8 жыл болду. 14-кө чейин эмнеге? 14-кө чейин макул жанагы мыйзамдан штуруу боюнча таптакыр мындай үмүт жок болчу да. Себеби мораторий турган. Анан 13-жылы биз жана мыйзамды баштадык. 14-жылы бүттүк. Ошол негизде анан ошондо бир Жер басып алгандар жердин ээси экениңизди сизди кантип таанышты? Кайсы учурдан баштап тааныды? башынан эле билет булар. Анткени мен бирөөнү да кап келген жокмун да. Могу жерге мен жер сатып атам деп бирөөнү да колунан жетелеп келген жокмун да. Алар өздөрү келип отуруп алып, фундаментти коюшуп, андан качан перед фактам коюшту да менчи. Мен айтып атпайбы, биз келгенбиз, анан свет койгонбуз, анан жол салганбыз. Мен ал жерге апарып, колунан жетелеп келип, кел, могу жерге отур деген эмесмин. И светти дагы сууну жок, светти мынтип айткам, ошо участоктун эсебинин ичинен коюп берейин, эми бергиле дедим. Светти акчага койлу. Базанын ичинен. Участоктун баасынын ичинен коюп берейин дедим. Ошондо айттым, 20 миңден бергиле, мен азыр коюп берейин деп, смета түздүм да, подрядчик менен отуруп. Ошондо бербей коюшту. Могу сүйлөп аткандар. Кээ бирлери. Анан ошентип туруп светти койдук, бирок суу, жол деген сөздү сүйлөгөн да эмесмин. Башынан эле. Башынан сүйлөгөн эмес. Анан мен баарын айтып келатам, алдың этейиндер. Бир адам өмүр бою үй салат. Кыргыз. Үй салып той берет. Андан өлүп калат. Ошон үчүн үйүңдү салып ал дагы тынч отур, мага асылба. Менин конституциялык укугум бар, жердин ээси менмин. Мага тийишпей эле ар кимдин тукуругуна тукурулбай эле отура берчи. Мен сага тийишкен жокмун десем болбойт, тийишип атышпайбы. Түшүндүм. Рахмат. Жыйынтыктоочу өзүңүздүн кайрылуңуз элге. Мен бир гана нерсени суранат элем да. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Соттук териштирүү жүрүп атат. Соттук териштирүү жүрүп аткан жерге президенттин дагы аралашканга эч кандай мыйзамдуу немеси жок. Бар ошон үчүн соттук териштирүү бүткөнгө чейин урматтуу журналисттер, блогерлер жана башкалар ар кандай жала менен, ар кандай неме менен, шантаж менен ушундай бир нерселерди жазбай турсаңыздар. Соттун жыйынтыгынан кийин каалаган жагыңарга арыздана бергиле, мен эшигим ачык. Бүгүнкү күндө дагы мен телефонум ачык, бардык жерде мен даярмын. Журналист блогерлер кайрылып аткан эл кимде дейсиз? Элге кайрылуу мындай, урматтуу кечөөнкү сүйлөгөн адамдар. Аларга деле айтам. Мен жана Төрөбек менен Айбекти мен сотко бере элекмин. Бирок сотко бергенге өздөрүң мажбурлап атасыңар мени. Жанагы сүйлөп аткан Төлөмүшөв болсо, ал жерди башка бирөө сатып ийген, ага. Мен ал Төлөмүшөвга эч кандай эчтекем жок болгону, мен сотко кайрылдым. Сот жыйынтык чыгарды. Ага мен эч кандай аны коркутуп үркүтүү тигибу деген эми тигилердин тилине кирип баягы соттон утулуп аткан адам ич ачышат да.
ошо негизде айтышы мүмкүн. Бирок мен аны телефондон дагы меникини жастырышып, атайын шантаж кылышканда айткам, алдыңа этейин, силерге тиешем да жок. Силер деген менден алган эмессиңер. Кимге акчаңарды төлөсөңөр ошондон барып өндүрүп алгыла. Мен өзүмдүн жеримди коргойм, дакарса мыйзам чегинде коргойм деп айтканмын. Ошон үчүн баарыңыздарга кайрыларым, сиздерге кайрыларым. Бир жактуу маалымат чагылдырбасаңар. Андан сырткары дагы бир айта кетчү нерсе, могу бийлик анан башка анан акимият анан коррупция деп атпайбы? Жок. Бүгүнкү күндө акимияттагы, бийликтеги конкреттүү түрдө мыйзам чегинде мынакей жер амнистиясын жөнгө салуу мыйзамынын чегинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн министрлер кабинетинин 30 май 2022 жылы 291 токтомунун негизинде иш жүргүзүп атат. Биз район менен күндү иштеп атабыз. Эмне үчүн эле ушул жерде 4-5 эле адамдыкы арестке коюлуп эле калган адамдардын 70 адамдыкы меники эмнеге алып атат? Жөн эле тынч эле отуруп эле документ. Мынакей алып атат. Бүгүнкү күндө тизмелери чыкты. 5 январда мына немеден өткөндө райондон айтты, 5 январдан баштап ала баштайт. Алар тынч эле отурбайбы? Эч ким арести жок, эчтекеси жок. Алар деле анда көчөгө чыкпайт беле. Ошон үчүн мындай бир адамды каралоодон мурун ошол адамга өзү басып келиш керек да. Ким экен? Кандай адам экен? Колунда эмнеси бар экен? Андайын анан караласа жарышат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жогоруда Ак Ордо 2 конушундагы түшүнбөстүктөр, жер маселеси жана дагы арест маселеси жөнүндө экинчи тараптан жооп уктуңуздар. Эгерде сиздерде дагы ушу жер маселеси боюнча ар кандай суроолор боло турган болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге эки тараптын тең жообун алып бергенге аракет кылабыз. Аман туруңуздар.